Кымбаттуу биздин көрүүчүлөр, эми мен байкап турганыңыздардай Борбордук дарбазадан сол жактагы навес катар жакка келдим. Азыр ушул жакта көбүнчөсү монда көрүп турганыңыздардай мала литражка машиналары. Hyundai Getz, Honda Jazz, Chevrolet Spark, Toyota Corolla, Yaris жана башка машиналарды көбүнчө тартып кетем. Биз менен чогуу бирге болуңуздар. Биринчилерден болуп Chevrolet Spark'tan баштайлы. 2004-жылы чыгарылган Sprinter жашыл түрдө сатылат же жеңил автомобилга алмаштырат. Жылы 2010, коробка автомат, телефон номерлери эсин объему 1 экен. Эки парктроник датчиги коюлган. Аркасында ички салонда бир көрсөтүп коелу. 4 айна тең электростеклоподъемниктен мында монитор бар. Сиденьялар кожа, мультируль дейт. Эси пробеги канча болуп калды? 120 миң километр. Баасы 300 канча эле? 320 миң, а? Спарктар мынандай көбүнчө тизилип калыптыр бунда. Азыр мо Спаркты дагы көрсөтө кетейин. Жылы 2012, объему 1, телефон номерлери. Коробка автомат. Байланыш үчүн телефондар 0733 65 0706. Ички салонда бир көрсөтөлү. Пробеги 32.719 километр экен, аз эле. Кондиционер бар, сиденьялар мындай кожада. Баасы 320 миң сом деп атат. Hyundai Getz 2004, объему 1.4, баасы да жазылып турат, 240 миң сом. Телефон номерлери эсин. Chevrolet Spark 2012, объему 1, коробка автомат, газда. Телефон номерлер 555 24 20 20. Кыргызстандын коду, эгер бизде чет өлкөлүктөр көрүп атса, билбей атса, 996 плюс менен. Сиденьялар мындай материал ткань экен. Баасы 340 миң доллар. 340 миң сом. Доллардын курсу 69 сом 80 тыйын болуп атат. Аба ырайы күн чыгып турат. 22 градуска чейин көтөрүлөт деген. Toyota Yaris. Эси жок, баасын билип бере албайм, машинада эле айтып коеюн. Бирок сыртка абалы аябай жакшынакай. Кызыккандар өзүңүздөр чалып эси менен маалымат алып аласыздар. 2009, объему 1.3, телефон номерлери эсин 550 26 23 23. Chevrolet Spark. Spark'lar көйүп калыптыр. Ортада көп машина. 2011, объему 1.3, телефон номерлери эсин. Коробка механика. Прибалтикадан дейт. Европадан келип турат, значит. 10 airbag бар экен. Азыр эсин айтыш боюнча, могу стоп сигналдар да башкача. 4 мындай
парктроник датчиги коюлган. Европа, Корея эмес. Оны airbag болсо аябай жакшы, безопасностька жакшы иштелген. Эми Европанын стандарттары боюнча эң негизгиси безопасностька керектелген. 4 айнеге тең электростеклоподъемникте кондиционер бар, коробка механика. Специально кылдырганмы? Ошо рестайлингке да, стоптору дагы. Баасы $5,500 дедиңизби? Мунусу ham жабылат. Автоматический. Электроскладывание, боковых задних вида зеркал экен. Honda Jazz. Түсү башкача. Мындай ачык. Ярко-розовый дейт. 2008, объему 1.4, коробка автомат, вариатор болот эми буларда. Телефон номерлери 554 37 07 17. Машина кейжи. Максимальный эле комплектацияда экен, мультируль, мультимедиасын башкаруу жана могу жерден дагы 7 скоростька ручной дагы которсо болот. Ылдамдыктарын электро климат контроль, мультимедиасы да электро дисплейлер менен, сиденьяларда мындай велюровый экен. Машинанын айтылыш баасы 480 беле? 480 миң сомдо атат эси. Ушул эле эсине караштуу дагы бир машина Honda Jazz. Жылы 2005, объему 1.4, коробка механика. Бунун мындай спойлери бар экен аркасында. Мультируль. Бул баасы 400 миң сом, 400 миң сомдо атат. Kia Morning. Свежий пирогон Кореядан. Жылы 2009, объему 1, коробка автомат. Эсин телефон номерлери 551 500 437. Эки парктроник датчиги коюлган экен аркасында. Мындай штатный монитору бар. 4 айнеге тең электростеклоподъемник. Обогрев сиденьялары да бар. Подогрев сидений, коробка автомат. Кожабы сиденьялары? Сиденьялары кожа. Баасы 265 миң кеми бар дедиңиз, Болду. Honda Jazz. Эки миң 8, объему 1.4, телефон номерлери эсин. Баасы $5,5 миң деп атат, айтылыш баасы. Рестайлинг стоп сигналдар коюлган, жана спойлери бар. Мультируль. Honda Jazz. 2002, коробка механика. Эсин номерлер жазылып аптыр, эси өзү да жок, көрүнбөйт. Honda Fit, американец. 2009, объему 1.5, телефон номерлери эсин. Коробка автомат. Объему 1.5 дедик.
салону. Басы $7000 дедіңіз, а? $7300. Бuna машина свежий жаң келіп тұр. Булат та келді, а? Honda Jazz Sport вариантында. 2008 коробка автомат вариатор olur. Telefon номерлері 999 94 31 91. Максимальный комплектацияда да электро складывание боковых заднего вида зеркалдарда болот. Сиденьяларда жакшы, бүтүн эле мультируль, электроклимат контроль. Бунун баасы канча болот? $7300 дейт. Айтылыш баасы.